Бүгүнкү күндө өнүккөн заманын талабына ылайык баардыгыбызда чөнтөк телефон бар. Түгүл кичинекей балдарда дагы. Анан ушул нерселерден алаксытуу үчүн биз эмнелерди, кандай кадамдарды таштасак болот? Ооба, бир учурда ата-энелер өзүнүн балдарын чыгык менен тынчтандырып коюшчу, азыр болсо балдарын телефон менен тынчтандырып калышты. Биз балдарды бүгүнкү күндө өтө оор учурда жашап атабыз. Чындап эле мектепте деле баардык жерде телефон керек сыяктуу, керектүү курал катары болуп атат. Бирок ошол учурда анын ичинен зыяндуу нерселер абдан көп. Эгерде балабыз кичинекей болгон болсо, алынкынан оңой алып койгонго, тийбе тияка болуп кой деп койсок болот. Эгерде балдарыбыз чоңое баштаган болсо, биз абдан көп сыйынышыбыз керек ушу балдарыбыз Кудайдын алдында кечирим алып калыш үчүн. Ошол учурда телефондогу жаман жакшыны таанып билиш үчүн биз балдарга көбүрөөк айтып бериш керек. Эмне жакшы, эмне жаман, эмне таза эмес. Ошол эле учурда мүмкүн ата-энелер тараптан дагы мүмкүн өзүнүн графиги, өзүнүн убак сааты керек. Мына мүмкүн 20 минутта көр, бирок эмнени көрүп атат, ошол да маанилүү. Кандай мультиктерди көрүп атат же кандай роликтерди көрүп атат. Эгерде макул тынчтык беришти берип кое турган болсо, анда баласын ал жоготот. Ошол себептен өтө бүгүнкү күндө контроль өтө маанилүү ата-энелер тараптан балдарына. Такыр бербей да койгон мүмкүн эмес, анткени сабак окушат, ар кандай нерсени кылышат. Бирок ошо бергенде эмнени көрүш керек экенин ата-эне тандап бергендиги өтө маанилүү да. Сиздин оюңуз боюнча, ошол ата-эне балага берип атканда телефондо чектөөлөр коюлуш керек, Албетте, чектөөлөр болбосо болбойт. Такыр эгерде бербей койгон болсо, ал бала кошунасыныкына барып деле көрө бериши мүмкүн да. Бирок балага ошо эмнени көрүш керек экендигин, эмне ыйык эмес экендигин ата-эне көп айтып бергени маанилүү. Ошону бала өзү эле тандап алат, бул Кудайга жакпайт экен депчи. Ошол себептен баягы банкта иштегендер бар го, акчанын баягы жасалма акчаны менен чын акчанын айырмасын билиш үчүн көбүнчө чын акчаны аларга көбүрөөк окутат да. Ошол себептен ошо телефондо болуп аткан нерсенин баардыгы эмнеси Кудайга жагат, эмне жакпайт, жага турган нерсени көбүрөөк айтып берсек балдарга, анда ал жакпаган нерсени айырмалай алат да деп ойлойм. Рахмат.